Саламатсыздарбы биздин катталуучулар, кардарлар. Мен акыркы болгон окуяларга комментарий берип кетейин деп чечтим. Өзүлөргө белгилүү, ошол Россиядан биздин продукциядан чочко этинин ДНКсы табылды деген маалымат чыккан 5-күнүн кечинде. Андан кийин 2 күн баягы базар күнү болгондуктан такыр биз алар менен байланыша алган жокпуз. Бүгүн түштө ошо документ алдык. Биздин продукциядан Алтай өрөөнүнөн Алтай крайындагы Артемовск шаарында чыгыптыр. Айта кетчү нерсе, бул деген 23 марттагы жиберилген партиядан деп жазылып жүрөт. Бул жакта эң башкысы айтарыбыз, биз албетте Россияга экспорт кылабыз, бирок биз экспортты официалдуу түрдө Новосибирскке жана Москва шаарына кылабыз. Россия өзүңүздөр билгендей абдан чоң мамлекет, андан ары биздин продукция кандай тарат, кайсы жакка тарайт, биз аны көзөмөлдөй албайбыз, аны контроль кыла албайбыз да. Бул жакта абдан көп бизде суроолор жаалып жатат. Кандай болуп алынган, кайсы продукция менен чогуу барган, жана кандай шарттарда ошо Адборпроф болгондугун. Биз дагы кошумча маалыматтарды сураштырып жатабыз, азыр күтүп жатабыз. Андан сырткары бүгүн эртең менен өзүбүздүн продукцияны ДНК тест лабораторияга бердик. Биринчи жыйынтыктары бүгүн кечинде, эртең менен чыгарып беребиз деп жооп беришти. Андан сырткары колбаса продукцияга кошумчу бардык кошумчалардын түрлөрүн бердик, ондон ашык түр бердик. Анын баары боюнча лабораториялык жыйынтыктар чыкканда биз сөзсүз сиздер менен бөлүшөбүз. Мен компаниянын негиздөөчүсү катары, башкы директор катары бардыгарды толук ишендирип кетип алам. Биз эч качан чочко этин кошкон эмеспиз, жана мындан ары да кошпойбуз. Бул биздин принципиалдуу биздин жоопкерчилигибиз. Жана биз мындай негизи эле халал шарттарына туура келбеген чочкодон башка дагы эч бир ингредиент кошпойбуз деп толук ишендирип кетем. Бул албетте лабораториялык тастыктоолор жыйынтыктар чыкканда тастыктайт деп толук ишенем. Ага чейин биздин компаниядан эч күбөн санабаңыздар деп чакырып кетет элем. Дагы айта кетчү жагдай, бизде биздин ишканада бүгүнкү күндө 338 киши иштейт. Биз Кыргызстандагы ири өндүрүүчүлөрдүн арасына киребиз. Ай сайын 20 миллиондун тегерегинде салык төлөйбүз. Мамлекетке толук тарабынан биз толук ачык компаниябыз, мындай орусча айтканда прозрачный. Андан сырткары ошол 338 адамдын дээрлик жарымдан көбү 250дөй ишкерибиз азыркы күндө орозо кармап турат. Жана ошолор эле продукциябызды жасайт. Андан сырткары биздин ишканада тамак аш уюштурулган, бекер тамак аш өзүбүздүн кызматкерлер үчүн. Ошо биринчи эртең мененки тамактанууда албетте бардыгы биздин продукция менен тамактанышат да. Мындай айтканда эртең мененки завтракты колбаса менен кылышат. Бул андан сырткары мен айта кетсем, өзүмдүн үйүмдө дагы дайыма менин өзүм балдарым биздин продукцияны такай жейт да. Өзүбүз жеп атсак, өзүбүздүн ишкерлер ичинде иштеп аткандын баары бүгүнкү күндө орозо кармап ошол продукцияны жеп аткандан кийин мындан артык эле тастыктоочу эң мындай негизги ишеним деп айта алам. Анткени бардыгы эле ошо көрүп атат кандай продукция келет экен, кантип жасалат, кандай шарттарда жасалат экен.